Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Амансыздарбы? Бирден лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Мындан мурдагы роликте Индиан хижама центринде Руслан агабыз 3 аял, 3 эркек мекендештерибизге жаш өтүп калган, ушу 50дөн өткөн, ушул жакта иштеп жүргөн эжелерибиз, агаларыбыз болгон болсо келип, бекер процедура алып кетсе болот деп айтты эле. Ал агаларыбыз, эжекелерибиз келип бата дуаларını берип кетти. Азыр роликтерин коюп беребиз, доказательство кылып. Мунусунда 3 аял, 3 эркекке дейт, 60 жаштан жогору болгон болсо, мен номериме жазсын дейт, жөн эле Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн бекер келип дарыланып кетсе болот дейт. Хижама, фитобочка, физиотерапия, гайморит боюнча дагы оту менен дарылоо ыкмаларын коштум дейт. Ошолор боюнча сөз кылабыз, бизден алыстай туруңуздар. Кызматтары абдан жакты, таза, киргенде уютный, чайлары, кофе бардыгы бар экен. Өзлөрүнүн кеп кеңештерин айтып, кан басымды өлчөп, жакшы мамиле кылышты. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мына биринчи жолу аксакалдардан мен келип, мына баарын бекер жасап, сонун кылып берди. Гигиенасы таптаза экен. Башка жака барбагыла, ушул жайбай сонун экен. Таптаза кылып жасап берди. Кудай берекесин берсин ушул бала. Мен бүгүн ушу хижама центриге келип, Русландан бекер хижама жасап берди. Анан кийин мына Артуроско дейт, ушуну дагы бекер берди. 1100 турат экен. Келиңиздер, силер да ден соолугуңар үчүн кам көрүңүздөр. Жама кылат экен. Мен ушу геморрой болуп эч сакайбай келдим. Мына бүгүн өзүм мына геморройду мына сүлүк коюп мени лечение кылышты. Энди результатын бир аптада көрөм. Кудай кааласа. Сиздер ham келиңиздер. Мынаке, Руслан агабыз, иш үстүндө экен, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Кандайсыз? Иштеп атасызбы? Жакшы. Алейкум ассалам. Элдин кызматында, чындыгында мына дарыланып кеткен эжекелер, агалар жакшы бата дуасын бериптир, буйрусам. Мунусунда да көп адамдар жазгандыр, жетишпей калгандар болду да эми, туурабы? Кап болбойсуздар, алар буйрусам мына 60 жаштан жогору, мына 50 жаштан жогору көп экен деп атат, калачы мына. 60 жаштан ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз Индиан хижама центрде элге кызмат кылып келип атабыз. Ооругандар келип шифасын таап кетип атат, Кудайга шүгүр, себепчи болуп атабыз. Кимде ким Исан атынан келгендер болсо скидкалар болуп атат. Исан атынан келген 60 жаштан жогору 3 аке, 3 эжекелер болсо биз бесплатный лечение кылабыз. Комплексный хижаманы, фитобочка, массаж, хижама, одноразовый банкалар бардыгы өзүбүздөн берилет. Сиздерден болгон жакшы настроение менен келсеңиздер болду. Канча миң сомдук процедура болду ошондо? 3000 сомдук процедураны биз бесплатный кызмат көрсөтөбүз. Алла разы болсун. Ооба. Азыр бул инибизге дагы бүгүн экинчи күнү 3 күн лечение алам деп суукта кыйналып атыптыр. Азыр кече хижама кылганбыз. Хижама кан жакшы чыккан, сууктан чыккан. Азыр мо издери көрүнүп турат. Кесилгенде эле билинбейт да. Азыр мо от жагып, мо банка бут тамандан сууктарды чыгарабыз. Бутка өткөн сууктарды чыгарасызбы ошондо? Бутка өткөн сууктарды чыгарабыз. Кеңейтип алабыз. Мо тамандан сууктар чыгат. Кадимкидей мо жакыныраак тартса дагы болот да. Басканда кыйналбайбы адам кийин? Жара Жок, болуп. вообще жеңил болуп калат. Кадимкидей жеңилдеп калат. Мо бөйрөгү дагы ооруп, кичине кыйналып аткан экен бул инибиз. Кыйла бир эле процедурада кыйла жеңилдик болду. Өзү байкады. Азыр мына бөйрөктөргө ошол от менен сууктарды чыгарабыз. Бул кызара түштү го, буту сразу эле, Ооба, ошо сууктар чыгат. Бул банкасын канчадан коесуз? Бул кандай болду тыйыны? Бунун ошол экинчи процедурасы келгенде ошо бочка, полный өзүбүздөн дарылар, ушу банкалар коюлуп 2000 сом болот. Сууктар чыгат. Банкаларды бир эле банка койбойбуз, ушул азыр аралатып сууктарды чыгарып полный денени жарым саат өзүбүз эме кылабыз. Кызмат көрсөтөбүз. Сүлүктөрдү дагы тилге дагы коюп атыпсыз да? Статусуңузду көрдүм. Ал неге пайдалуу? Жүрөк ооругандарга, анан жашы 40тан жогорулардын уже тилдеринин асты карайып калат да. Ошол кандар уюп калат, мындай айтканда. Аппетит болбой, баягында бир башкача болуп, кыжалат боло берген адамдын ошо тилдин астынан кан алабыз, сүлүк коебуз, тилдин астынан кан алабыз. Бул өтө жакшы процедура, адамдарга жакшы результат болуп атат. Статустарды көрүп атабыз керек.
YouTube'dagi комментарийларды көрүп атсаңыз керек. Буну штугун канчадан коесуз? Штугуну азыр биз кыш болуп калган үчүн кымбаттады. Мурда 300 сомдон койсок, азыр 350 рубльден коет азыр штугуну. Бул табыштагын кыйын болсо керек өзү, а? Азыр бизге өзү лабораториядан доставка кылып беришет. Балгын медицинский таза текшерилген документтери бар. Анан көп эле жазышат да мындай медицинадан негизи кабарың барбы, канча жылдан бери ушул тармактасың деп ушуларга дагы бир жооп бересизби? Так биз мурда буга чейин Кыргызстанда жалбата санатория курортто иштечү элек, подвалында арендага алып 2021 жылдан бери почти. Акта балдар иштейт эле, өзүм иштейт элем, Бишкек менен опыт алып турушат элек. Азыр Эржигит Исаков деген Бишкекте менин өзүмүн мындай айтканда агайым бар. Ал азыр гаймориттерди лечение кылып, сынып калган мурундарды кол менен ачып, жакшы лечение кылат. Ошол анын таланты менде деле бар. Ошол процедураны Москвада дем ала албай кыйналгандар болсо, кол менен мурунду ачып беребиз. Кол болсуңгандар сыныкчыл жагыңыз жокпу? Андай талант жок. Андай жок. Андан сырткары ошол банкалар менен лечение кылабыз, гайморитти лечение кылып атабыз. Азыр бул жакта да гайморит агып жаткандар бар, алардан дагы видео көрсөтөбүз. Ооба. Бул акыбыз Өзбекстандан. Бул акабызбы? Өзбекстандан. Бул деле постоянно хижаман издеп жүргөн экен. Ошо элдерден угуп, кайсыл жерде жакшы кылат деп, эми билесиз, Москвада көп. Бизге келиптир, Кудайга шүгүр хижама кылдык. Мына кандай уюп калганын көрсөңүз керек өзү. Бочкага түшүрдүк. Белден каптуу чыгыптыр, а? Белден Бул көп. простатиттин точкасы да. Чычаңдын өтө жакшы результат болот. Булар сидящий работада, таксиде отурушат. Бочкага отургуздук, бочкадан душка кирди, душтан чыгып растяжка болду, карсылдатып, тегиздедик. Анан массаж болуп, кан жүгүртүп, анан одноразовый банкаларды коюп хижама кылдык. Азыр бул акыбыздын процедурасы бүттү. 3000 сомдук процедураны ошол 2,5 сомго кылып бердик. Жакшы экен. Кандай средства өзүңүздү таксыр? Кандай жакшы эле калдыңызбы? Жакшы рахмат ага. Өзгөрүү барбы мындай? Ооба. Чыгыш барбы? Ооба. Ден соолук айтыңыз. Суук катуу башталды. Сиздечи кандай биринчи жолу келсиңизби, шеф? Биринчиси, ассаламу алейкум, урматтуу достор, азиз юртташлар, Өзбекстан, Кыргызстан. Мен бу немени хижама өз анчадан бери кыдырып жүрүүдүм да, кийин немада YouTube'да көрүп калдым. Урматтуулар деген акамыз nimасida kanalida. Keyin shu bo'yicha keldim. Hozir birinchi kelishim, endi bugun keldim. Hozircha yaxshi. Mana bochkaga o'tirib, bochkadan keyin o'sha nima dushga kirdik, keyin shu massajlar bo'ldi. Hozir endi mana shu hijama qilyapmiz. Hozircha yaxshi, endi to'liq protsedura yakunlangandan keyin bilamizda. Menda ощущение нормально, endi zo'r. YouTube'ga komentar жазып койсо, чыкканда болсо, көрүп. Сууга өттү бул акабызга да. Кандар башкача болуп калыптыр да. Кызыл эмес, мындай. Ооба. Күрөңдүрөөк да, башкача актай да. Сууга өткөндө кан айланып токтойт да. Таң калыгы баягы резинадагы суукта баягы чоюлбай калат, ысыкта чоюлат го. Кан деле ошондой да. Ошо сууга өтүп жүрөп тырышып калат дене. Азыр денеси бошошуп, жеңилдеп, Суда калса физиотерапия дегениңиз дагы бар эле го сизде. Жүрөбүз. Ошондон бери көргөзүң эле. Азыр бул жактагы акыбыздан бир Жактан бирөө бар экен. Кандай сааттасыздар? Иштер жакшыбы? Канча мүнөт болду түшкөндө, шефте? 17 мүнөт отурду. Кандай нормалдуу калдыңызбы? Биринчи жолу келишиңизби, кандай таксыр? Биринчи жолу келишим. Жакты, негизи кандай өзгөчөлүк? Көп буда суу бар деп ойлой берет экен да. Суу бар деп. Негизи болот экен. Парилка, ооба, парайды айтсак. Жакшы. Биринчи жолу келишиңиздериңиз, жакшы. Келип туруң. Чер башталды? Комментарий жазууга. Азыр Куда каласа почкадан чыгып душка кирет. Канча мүнөт болот бuyakта? Биз ограничение жок. Максимум каласа чыдашынча отурат. Туристтик келгенде 40 мүнөткө чейин отурушта. Бул энибизди көрөбүз азыр. Азыр эми душка кирет, душтан чыгып мануальный терапия болот, растяжка кылабыз, анан одноразовый банкалар менен хижама кылабыз, массаж кылабыз. Душтар эмне болуп атат? Келип табам. Жакшы, келип түшүп кетип атышат. Душтун деле. Таксилерге душ бекер, такси башкасы ким болсодан келсе, душ бекер деп алганга сөз берген. Сертификаттары, мына документтери жерде илинип турат тургандар. Азыр бул жакта дагы бир жаңылык бар. Бул өзү адашым болот, Руслан гайморитин лечение кылып атабыз. Бүгүн экинчи күн. Кече каналдарын ачып даярдап, бүгүнкү ойлор агып атат азыр. Шеф, кандай средства өзүңүздү жакшы элесизби? Ошо гайморит баш ооруп атты, азыр полный бошоду окшойт, полный түштү. Бул көптөн бери ооруйбу, бул кандай? Же сууга башталабы, кандай?
ар 6 айда кайталанат, 3 айда кайталанат. Гаймарит оорусу болсо, погода алмашканда кармап калат да. Бул 12 жылдан бери гаймарит менен ооруп жүрөм дейт. Кудай кааласа ошо кутулат. Кетиң таксыр канча күндө бүтөт эми? 2 күндө болот. Мурда Кайталанып калсам эмне болот? бесплатный лечение кылабыз. Өзүңө келет. Кудайдан болуп атат бул? 12 миң болуп атты эле. Мурда 12 миң эле. Азыр скидка менен 9 миңге лечение кылып атабыз. 1 жылдын ичинде кайталанып калса, бесплатный лечение кылабыз. Бирок өзү этияттап жүрө турган болсо, бул нерсе кайталанбайт. Физиотерапияңыз да. Бул ушул өтө укмуш экен да. Ооба, бул Мунуңуз башкача экен. аппарат менен Кудайга шүгүр гаймариттерди лечение кылып атабыз. Нервтен ооругандарды бул импульс токто биоток берет. Муну ошо жамбашка укол сая турган жерге жабыштырабыз. Жамбашкабы? Жамбашка эмне. Анан бул лазер Токту көбөйтүп азайтып анан да жармаштырып. көбөйтүп ошентип эме кылабыз. Жаман болсо керек өзү. Нервтен ооругандарга өтө жакшы результат болот. Андыктан бизге келип, Кудай сактасын, эч ким оорубасын, суукта кыйналгандар болсо келсин, мүмкүнчүлүгү жок болуп, акчадан кыйналгандар болсо да келсе, мүмкүн болушунча биз аны жеңилирээк лечение кылганы, Арзаныраак жардам бергенде, бергенге аракет кылабыз, Кудай кааласа өз мекендештерге. Жай намаздар где сатылабы же? Жок, намаз окугандарга. Машалла, Алла разы болсун. Бул жак күтүү залы, анан аялдар эжекелер карайт а бияктан. Аял кишилер, анан өзүбүздүн мол өзгөчө жаңылык, бул мен деле Жана дары чөптөрдү алып келдиңиз, эмне кылдыңыз эже менен сүйлөшүп? Ал элекмин. Азыр өзгөчө жаңылыкмы, өзүбүздүн мекендештер менен бөлүшүп койсом болот. Бул Казандан биз менен иштешкен Саба Мед деген клиника бар. Алар менен биз взаимодействие иштешебиз, биргеликте иштешебиз. Ошолор жөнөткөн адамдарды биз жакшы лечение кылып, жакшы хижама кылдык эле. Бизге ыраазычылык катын ошол Казандан татар туугандар жөнөтүрүштү. Жакшы. Көрсө болот. Мол өзүнүн официальный сертификаты менен полный. Ушул бизге мына фамилияны да окуса болот. Абдурасулов Руслан Абдурасулович. Саба Мед деген татарлардын клиникасы, бул хижама клиникасы. Алар менен биз иштешебиз, себеби бул жакта документ кылыш кыйын болгон үчүн алардын фишасын алганбыз да. Алар жөнөткөн клиенттерибиз жакшы лечение кылган үчүн, жакшы отзывдарды калтырган үчүн бизге ыраазычылык катыны жөнөткөн. Машалла, жакшы сөздөр жазышыптыр. Бардыгы жакшы. Бул бардыгы мол Россиянын мыйзамдуу эмелери, көрсөңүз болот. Иненендери бар экен. Ооба, Бардыгы жазылып турат. ыраазычылык каттарына жөнөткөн. Бул дары чөптөр эмнеге дары чөптөр эми? Кандай дары Булар чөптөр? баягы иньянгел, ошо основной артрит, артроз, пол артриттерге эң жакшы майс ушул. Андан сырткары бул тигр деген суставтарга могу буттар какшып, үшүп, такыр Кызытабы ошондо эмне кылат? кызытат, сууктарды чыгарат, суук өткөрбөйт да, бутка постоянно сүртүп жүрсө, суук өткөрбөйт, сууктарды чыгарат суставтарга. Канча мунуңуз? Бул 900 рубльдан, бул 1100 иньянген. Андан сырткары бул черный тимин бар, буну наружный колдонгондо да болот, ичсе да болот. Бул өлүмдөн башка бардык ооруларга шифа, эң жакшы витамин. Андан сырткары баягы өзүбүз майсин деген мужской сила, мужской слабость жок кылат, процентти көтөрөт. Балалуу болбой жүргөндөр болсо, биз сүлүк менен лечение кылып, ушуларды биологический добавка кылып берип, Кудайга шүгүр результат болуп атат. Алып кимде ким алып ичсе, результат жакшы. Бул Сүлүктү коесуңар. коебуз. Бизде Ошондой кызматтар дагы бар. Эркек киши кызмат Уялбай эле көрсөтөт. айтып жакшы. Аял кишилер кызмат көрсөтөт. Аял кишилер только жазылып келиш керек. Жазылып келиш керек. Ошо эркек кишилер деле жазылып келиш керек. Себеби азыр жетишпей калып атабыз. Бул жерде кофе, чай, финиктер бардыгы бесплатный. Жакшы. Ооба, суулар. Жакшы. Отуруп, ошо кенен сүйлөшүп дегенде. Ооба, шерик болуп 3-төн 4-төн келсе дагы болот. Жакшы. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Алла разы болсун. Мына негизи мындай 3000 сомдук процедураны бекер кылуу бул деле чоң курманчылык. Мындай акчага деле кылсаңыз болот эле мындай. Ушул ишимдин акысын берейин деген максатта. Ооба. Жакшы, ишиңиз буюрса боло берет. Негизи баягы эл менен элсин дегендей, адам менен адамбыз да, ошон үчүн мүмкүн болушунча биз колдон келишинче жардам берген аракет кылабыз. Кимде ким суукта акчасы жок болуп, фитобочкага түшөм дегендер болсо да келип, фитобочкага бесплатный түшүп кетсе деле мен каршы эмесмин. Ошол илажысы болбой аткандар болсо келсе болот. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Жакшы комментарий жазып коюңуздар. Агабыздан хижама алып, ошо чейин гаймариттин аркылыктар боюнча дарылангандар болсо,
жакшы комментарий күтүп калабыз. Көрүшкөнчө группалар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Жолдон бери мындай көргөзүп койсок дагы болот. Негизи машина менен келчүлөр мына чоң жол жактан кирет экенсиздер. Ооба. Жердеги шлагбаум иштебей калыптыр. Чалсаңыздар андан түшүндүрүп берет. Парковкалар бар. Негизи парковкалар бар. Парковка Такси кеңири. иштегендерге, ооба. Метродон пешком 1 минут алгы эле жол, 3-вагыттан чыкса эле ушул домдун Аз көргөзүп коебуз. Ооба, аны көрсөтүп койсоңуз. Жакшы, рахмат. Көрүшкөнчө. Авиа моторуна анан 3-вагытта мынакей чыгып эле бир 50 метрдей бери басканда шлагбаум болот, түз эле келгенде. Машинасы менен келе турганда келгенде чалсаңыздар шлагбаум ачат. Бул жагы бекер парковка. Мына көк козырёктон эле түшөсүздөр туугандар, мынакей. Түшкөндө эле подвалда солго караганда эле. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан урбаңыздар. Биримдикте ынтымакта жакшылык күндөр жолуп жүрөлүк. Ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфа Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.